Мурунку сабагыбызда биз мышканын жана клавиатуранын кээ бир функционалдары менен таанышканбыз. Бүгүн болсо ошол сабакты улантмакчыбыз. Башкача айтканда, ошол нерселерди практика жүзүндө көрмөкчүбүз. Аны болсо биз Word программасынан көрөбүз. Wordко кирүүнүн аз жолдорун көрсөтүп берем. Эң биринчи жол бул жакта пуск турат. Ушуну басып, бул жакта Word деген жазуу турат. Ошого басып дароо кирип кетсеңиздер болот. Же болбосо экинчи жол поиск жолу менен издөө. Башкача айтканда, бул жака Word деп жазып, бул жака турган жерге Word деп жазып, анан программаны издеп таап, анан ошого кирип кетүү. Кээ бирөөнүкү болсо поиск деген ушул Windows 7дерде болсо пуск жакта болот. Муну бассаңыздар, бул жакта поисктин белгиси чыгат. Менде Windows 10 болгондуктан меники бул жактан чыгат. Эми эң биринчи биз тилди которуп алабыз. Word деп жазганда англисче жазышыбыз керек. Англис тилге которуп алабыз. Меники англис тил экен, ошону басам. Тил которуунун эң оңой жолу биз кайра мисалы курсорду ушул жака алып келип, анан кайра же орусчага же англисчеге которуш үчүн ушул жака келип отурбайбыз. Ал үчүн эки баскычтын жардамы менен которобуз. Shift жана Alt баскыч. Экөөнү эгерде Shift'ти басып, аны кой бербестен Alt'ти баса турган болсок, тил дароо которулат. Азыр мен дароо которуп көргөзөйүн. Мынакей бул жактан мен мышка менен барган жокмун. Дароо мынакей русскийге которулду. Дагы бастым, англис тилине которулду. Мен бул жактан поисктен жазам, Word деп жазам. Word деп жаздым. Эми Word программасына кирем. Киргенде бул жакта новый документ деп турат. Ошого мышканын сол кол баскычын басам, кирем. Так, Word программасына кирдик. Эми каалаган сөздөрүбүздү жазсак болот. Мисалы, экинчи сабак деп жазалы. Сүйлөмдүн башында бизге чоң тамга менен жазабыз. Чоң тамганы жазыш үчүн бул жактан карасаңыздар, Shift, андан сырткары баскычын, бул жакта баскычы бар болгону, бул жакта англисче гана тамгалар жазылыптыр. Негизи мунун ордунда тамгасы бар. Shift'ти басып, аны кой бербестен ни баса турган болсом, чоң тамга жазылат. Демек, чоң тамганы жазыш үчүн Shift'тин жардамы менен жазат экенбиз. Экинчи сабак деп жазып коеюн. Мисалы, экинчи сабак. Чекит коюп. Менде азыр кечиресиздер англисче жазылып калды, себеби бул жак которулган эмес. Дароо котороюн. Так, эми кайра жазайын. Экинчи сабак. Экинчи сабак деп жаздым. Эми чекит коюшум керек болот. Чекит болсо, бул жактан суроо белгиси турган баскычты бассаңыздар, чекит коюлат. Чекитти бастым. Эми жаңы сүйлөмдү баштагым келип атат. Ылдыйкы строкадан баштагым келип атат. Ал үчүн ылдыйкы строкадан башташ үчүн Интерди бассам, ылдыйкы строка түшөт. Интер болсо, бул жактан бул баскыч. Ушул Интерди баса турган болсок, бул жакта карасаңыздар өзүңүздөр деле ылдый жакка белги берип турат. Демек, ушул баскычты баса турган болсок, ылдыйкы строка түшөт. Интерди бастым, ылдый жагына түштү. Эми бул жакка жаздым. Клавиатуранын функциясы деп коелу. Функциясы деп жазайын да чекит коеюн. Эми бизге чекит белгисин койдум. Эгерде мен башка белгилерди койгум келсе, ал бул нумерациялардын жандарында турат. Мисалы, бирдин жанында илеп белгиси турат. Эгерде бирдин өзүн баса турган болсок, 1 деген сан жазылат. Эгерде мен Shift менен кошуп туруп, Shift'ти кой бербестен 1ди баса турган болсом, анда илеп белгиси жазылат. Ошондой эле Shift менен муну баса турган болсом, жанында тиешелүү болгон белгилер жазылат экен. Андан сырткары, эгерде өзүңүздөрдүн клавиатураңызды байкап көрсөңүздөр, кээ бир сандардын жанында 2ден символдар турат. Мисалы, 2нин жанында собачка жана тырмакча турат. Бул жакта айта кеттим, англисче тамгалар болгондуктан, жалган англисче клавиатура болгондуктан, бул жакта кошумча дагы символдар жок экен. Негизи өзүңүздөрдүн карап көрсөңүздөр, бул жакта тырмакча да бар. Мисалы, Shift менен 2ни баса турган болсок, тырмакча жазылат. Басып көрөйүн. Мен бул жакка келип, Word'ко кирип, Shift, анан тырмакча. Shift менен тырмакчаны бастым. Бул жакка жазылды. Эми Shift менен 3тү басып көрөлү. Shift менен 3тү басып көрөлү. 3тү басып көрдүк. Нумерация жазылды.
Эми байкап көрсөңүздөр, жанында дагы экинчи символ турат. Аны кантип чыгарабыз дегенде, биз биринчи англис тилине которуп алабыз. Англис тилине которобуз. Ошондой эле мисалы shift менен собачканы баса турган болсок, то есть shift менен эки баскыча баса турган болсок, уже собачка чыгат. Жана орус тилине которулуп турганда тырмакча чыгып аткан. Басып көрөлү. Мен де англис тилге котордум. Shift менен экини басам, уже бизде собачка чыгып атат. Эгерде мен бул жакты орус тилине которсом, орус тилине мынакей котордум. Эми shift менен экини басып көрөйүн, бул жакта тырмакча чыгып атат. Демек ушундай экен. Бул жактагылар түшүнүктүү, демек ушундай кылып чыгарып алат экенбиз. Эгерде биз тирени жазгыбыз келсе, анда болгону өзүнө басып коебуз бул баскычты. Эгерде биз нижний пробел, башкача айтканда ылдый жагынан сызылган сызыкты баскыбыз келсе, анда shift жана ушул баскычты баса турган болсок, нижний пробел жазылат. Айта кетчү нерсе, бул жакта турган shift менен бул жакта турган shift'ин айырмасы жок. Экөө тең бир функцияны аткарат. Болгондо колуңуздарга ыңгайлуу болот. Мисалы, shift менен жанында турган эни басып койсо, мисалы чоң э жазылат. Колдорго ылайыкталып жасалган болгону. Бул жакта демек ушул бар экен. Андан сырткары backspace деп турат. Эгерде биз ашыкча бир нерселер жазып алсак, ушул backspace'ти баса турган болсо, ал нерсени өчүрүп коет. Мисалы, мен акыркыларды өчүргүм келип атат. Бир-бирден өчүргүм келип атат. Өчтү. Эгерде мен клавиатуранын функциясы деген сөздү толугу бойдон өчүргүм келсе, анда муну белгилеп алышым керек дагы. Анан бул жакта турган delete деген кнопка бар. Сизде жогору жагында болушу мүмкүн. Булардын ордуна болгону мындай delete деген жазуусу менен болсо эле ошол функцияны аткарат. Кээ бирөөндө del деп эле турат. Баары деле delete дегенди түшүнөт. Delete деген сөз удалить деген сөз. Эми ушул функцияны пайдаланып көрөлү. Бул жакта мен wordко кирейин. Выделять этиш үчүн мындай кылабыз. Бул сүйлөмдү толугу менен белгилеп, дароо өчүрүп салыш үчүн, мисалы, бир-бирден өчүрбөй. Мышканын сол жагын басабыз. Кое бербестен баардыгын тең белгилеп алабыз. Аягына чейин тартсаңыздар, бул жака чейин тартсаңыздар, өзү белгиленип калат. Эми delete кнопкасын басабыз, жанакы. Бастык, демек баардыгы тең өчүп калды. Эгерде биз муну билбестен өчүрүп ала турган болсок, кээ бир учурларда болот, билбестиктен өчүрүп алышыбыз мүмкүн. Ошол учурда биз бул жактан артка кайтарууну пайдалансак болот. Бул жак жагында стрелка белгиси турат. Ошону бассаңыздар, жогору жагында турат. Ошону бассаңыздар, кайра артка кайтарат. Бул жак жагында ал. Так. Андан сырткары, бизге азыр болсо главныйга тиешелүү болгон дагы функцияларды үйрөнөбүз. Клавиатурадан демек ушулар эң маанилүү экен. Демек backspace бир-бирден өчүрсөңүздөр болот, белгилеп туруп, выделять этип туруп, delete бассаңыздар толугу бойдон өчөт экен. Демек эң негизги функционалдар ушулар экен. Эми кийинки бул главныйга тиешелүү болгон ар бир функцияларды азыр үйрөнүп чыгабыз. Четинен ар бир функционал менен таанышсак, бул жактан карасаңыздар, бул турган эң башында турган бул сүйлөмдүн стили. Мисалы, мен бул сүйлөмдү белгилеп алайын. Ал үчүн мен мышканын сол жагын басып баардыгын белгилейм. Бул жакты баса турган болсом, ар кандай стилдеги нерселер чыгат, сөздөр. Мисалы, мен тандагым келип жатат, Arial Black деп турат экен, басып көрөлү. Демек ушундай болуп, жоон болуп калат экен. Мындайча айтканда, кара да болуп калат экен. Ортосунда аралыктардагы өтө аз аралыкта болуп калат экен. Дагы башкаларын тандап көрөйүн, баардыгын тең белгилеп алам. Мисалы, Impact деп турат, муну тандап көрөлү. Демек ушундай болуп өзгөрөт экен. Ар кандай стилдерди, өзүңөргө ылайыкталган стилдерди тандап алсаңыздар болот экен. Эми негизи стандарттуу стиль бар. Башкача айтканда, документацияда эң көп колдонулган стиль бул Times New Roman. Муну басасыздар. Бул жак жагында көбүнчө жогору жагында эле болот Times New Roman. Эгерде таппасаңыздар, болгону бул жактан жазып деле таап алсаңыздар болот. Мисалы, Т деп жазып, деп жазганда эле уже эле чыгып атат. Times New Roman. Ошону эле чыкканда эле Enter'ди басып койсоңуздар, ошол стилге которулуп калат экен. Так, андан кийин размер турат. Дагы эле белгилеп алабыз. Мисалы, бунун размерин
мен кылгым келип атат. 16 деп коелу. 16 размер болду. Андан сырткары бул жак жирный деп турат. Аны да басып көрөлү, белгилейбиз. Жирный бассак, жоон деп калат экен. Муну баса турган болсок, эгерде муну өчүрдүм азыр. Эгерде муну баса турган болсом, кыйгачталып жазылат курсив. Кийинкисин көрөлү. Подчеркнутый деп турат. Баса турган болсок, асты сызылып калат экен. Бул жакта азыр бул сөздү кошуп коеюн, чтобы сизге көрүнүш үчүн. Так, мынакей асты сызылган жана курсив болуп турат. Бул жакта сөздөрдүн жанына келе турган болсок, кандай стилде жана кандай формада жазылганы көрүнүп турат. Мынакей 16 размерде жазылыптыр. Times New Roman экен. Андан сырткары курсив, подчеркнутый экен. Андан кийинки бул түсүн өзгөртүү. Мисалы мен бул жерде белгилеп алдым. Түсүн кызыл кылып койсом болот экен. Же болбосо башка цвет тандаш үчүн ичине киребиз дагы. Мисалы жашыл цвет. Баса турган болсом жашыл цветке өзгөрөт. Муну белгиледим. Же болбосо фонун өзгөртүш үчүн мына кийинки жагынан мисалы тандап, фонду мисалы розовый кылып көрөлү. Демек ушундай болуп өзгөрөт экен. Эгерде алгыңыз келсе, жөн эле нет цвета кылып коесуз. Муну деле карага өзгөртүш үчүн бул жакта басабыз, автону басып болот экенбиз. Демек түшүнүктүү. Бул жакта шрифт деп турат, байкасаңыздар. Бул бөлүмдө шрифт. Эгерде мисалы кээ бир учурларда башкача айтканда көп текст эле жөн эле бирдей размерде кылып кичирейтип же бирдей размерде кылып чоңойтуш керек болуп атат. Ошол учурда бул баскычтарды пайдалансаңыздар болот. Баардыгын тең бир калыпта чоңойтуп же бир калыпта кичирейтүү. Андан кийинки бул жак жагы менен салыштырсак, абзац деп турат. Бул жакта эмнелер бар экен? Мисалы экинчи сабак ылдый жагына түшүрөйүн дагы. Мышканын функциясы деп коелу. Мышканын функциясы. Англисче жазылып атпыр, кечиресиздер. Мышканын функциясы. Ылдый жагына жазылайын. Клавиатуранын функциясы. Карасаңыздар. Эми ушуну мисалы экинчи сабакка тиешелүү нерселер деп коелу. Мышканын функциясы жана клавиатуранын функциясы. Мен буларды белгилеп алдым. Белгилеп алып, мисалы биринчи, экинчи деген сыяктуу темалар кетсин деп коелу. Ал үчүн болгон эле бул жакты басып кое турган болсок, автоматтык түрдө нумерациялар коюлуп калган экен. Кайра алып салыш үчүн ушул эле жерди белгилеп алабыз дагы. Нумерацияны басып койсок, кайра алып салат экен. Дагы андан сырткары муну басып туруп, бул жакта турган чекиттердин белгилерин баса турган болсок, демек чекиттер коюлуп калат экен. Дагы алып салыш үчүн бул жакты эле басабыз. Нумерациянын бул жакта түрлөрү бар. Стрелкасын баса турган болсоңуздар, мисалы мындай кыла турган болсок, кашасы бар нумерация. Ылдый түшүрө турган болсок, 3-чү кетет. Эгерде 3-чү жок болсо, болгону эле backspace басып коебуз. Бул жакта турган backspace басып койсок, бул өчүп калат. Өчтү, дагы назад басып, мисалы башка темадан ары уланып кетсек болот экен. Так, андан сырткары ылдый жагын карай турган болсок, мисалы бул сөздү сол жакка жазуу, бул по центру деп турат, ортого жазуу, бул сөздү оң жакка жазуу. Мисалы мен могул эле сөздү ошол эле абзацка келебиз, белгилеп отурабыз бардыгы менен мышка менен. Мисалы ортого жазгым келсе, ортоңкуну басып коюп турган болсом, толугу бойдон ортого түшөт. Же четке жылдыргым келсе, мындай кылат экенмин. Демек ушундай кылып өзгөртүп алсам болот экен. Андан сырткары бул интервал деп коет. Башкача айтканда биринчи строка менен, мисалы бул сүйлөм биринчи строкага жазылып атат, экинчи строканын ортосундагы аралык канча сантиметр экенин көрсөтөт. Мисалы экөөнү белгилеп туруп, экөөнүн аралыгын мисалы кылгым келип атат. 3 сантиметр деп коеюн. Ортосунда аралык, демек 3 сантиметр өзгөрүп кетти. Же болбосо баардыгын тең белгилеп туруп, бул жактан мен өтө эле кичинекей кылгым келип атат. 1 сантиметр десем, демек 1 сантиметрге өзгөрүп калат экен. Андан сырткары бул жакта заливки деп коет. Аны кылып көрөлү. Мисалы бул жакта алдым. Заливкини алдым.
мындай кылып ала турган болсом, демек ошол строканы толугу бойдон боеп коет экен. Эң негизги главныйга тиешелүү функциялар ушулар да негизгиси. Так, андан сырткары бул жакта сортировка деп турат. Эгерде фамилияларды сиздер катары менен жаза турган болсоңуздар, мисалы болсун, бул жактарды өчүрүп салайын. Асан, Мамат деп жазайын. Үсөн, Акмат, Асель деп жазып коеюн да. Эми буларды биз фамилия боюнча өзгөрткүбүз келсе, мисалы катары менен, булардын баарын белгилеп алабыз. Бул жактан сортировка баскычын басабыз. Так, бул жактан по возрастанию деп турат. Мейли текст дегендер алаларды, окейди басып көрөлү. Эми карасаңыздар, бул жактан өзгөрүп калды. Акмат, андан кийин Асан, Асель, Мамат, Үсөн деп. Демек сортировканы ушул жактан кылып алсаңыздар болот экен. Бүгүнкү биз главныйга тиешелүү болгон функцияларды үйрөндүк. Кийинки сабакта болсо ставкага тиешелүү нерселерди үйрөнмөкчүбүз. Ага чейин азыр бул жактан дагы кээ бир функцияларды үйрөтүп коелу. Мисалы мен азыр назадты басайын. Булардын баарын артка кайтарыш үчүн. Мисалы карасаңыздар, бул жакта функциясы деген сөз эки жолу кайталанып жазылды. Мен бул жака экинчисине, мисалы, бияктагы эле сөздү көчүрүп келгенин туурараак болот. Азыраак убакытты алат, башкача айтканда. Мисалы, мен функциясы дегенди көчүрүп келиш үчүн бул функциясы деген сөздү белгилеп алам. Белгилегенде айта кетчү нерсе, же башынан алып белгилеш керек, же аягынан, мынакей курсор деп коет, мынакей, могу күйүп аткан жер. Ушул жерди басып алып, андан кийин белгилешибиз керек. Кээ бирөө, мисалы, ортосуна келип туруп белгилеп баштайт, же аягына кетерин билинбейт. Ошон үчүн башына же аягына коюп туруп белгилейбиз. Белгиледик. Мышканын сол жагын басабыз. Өзүнө келип басышыбыз керек. Так, бул жактан азыр болбой атат. Так, мындай кылайын дагы. Бул жактан азыр көчүрүлбөй жатат. Мындай кылайын. Толугу бойдон көчүрүп жатат. Негизи кыскасы ушуну басканда копировать деген сөз чыгыш керек. Баспаса кайра бир жолу мышканы басып көрөсүз. Копировайтты басасыз. Анан ылдыйкы бөлүккө келтиресиз. Кайсыл жерге кое турган болсоңуз, ошол жерге алып келесиз дагы. Бул жакта турат. Ставиттин белгилери турат. Кээ бирөөндө ставит деген сөз өзү турат. Так, мисалы мен ортодогуну алам. Себеби ортодогу мурунку сөздөргө окшош туруп көчүрөт. Ортодогуну алдым, мынакей көчүрүп койду. Эми бизге мышкан деген сөздү кереги жок, аны өчүрүп салсам болот экен. Демек, оңой жол ушундай экен. Андан да оңой жол копировать анан ставить дегенди башкача айтканда эки кнопканын жардамы менен кылсаңыздар болот. Мисалы, ставитти болсо, ставить деген баскычты, то есть копировайттан баштайлы. Копировайтты бул жактан Ctrl жана С-ны баса турган болсок, копировать болот. Мисалы, бул жака келтирейин дагы, функциясы деген сөзгө келтирейин дагы, Ctrl С-ны басайын. Башкача айтканда мен бул Ctrl-ды басып туруп, кое бербестен С-ны бастым, копировать этилди. Копировать этип алдык. Эми муну ставить кылышыбыз керек. Ал үчүн бул жака келебиз азыр. Так, бул жака алып келдик. Бул жакты өчүрө турайын. Бул жакты да өчүрө турайын. И бул жакты өчүрө турайын. Бул жака ставить кылышыбыз керек болот. Ал үчүн мен Ctrl-V-ны басам. Ctrl-V болсо бул жакта Ctrl-ды басам, кое бербестен V кнопкасын баса турган болсоң, ставить болот. Ctrl-V. Демек, ставить ушундай болот экен, оңой жол менен. Эми бул жака жазып берип койсом, кайсы кнопкалар экен? Эң биринчиси бул Ctrl. Так, бизде англисчеге которуп алайын. Ctrl, анан кошулган С-ны баса турган болсок, бул копировать экен. Копировать. Эгерде мен ушул эле так, бул жакта аз копировать этип алайын, анан бул жака жазып берип коеюн сиздерге. Ctrl менен С-ны баса турган болсок, так, Ctrl менен V-ны, то есть Ctrl менен V-ны баса турган болсок, бизде ставить экен. Ставить. Андан сырткары дагы бир кнопка бар бизде. Ctrl-A деген бар. Ctrl-A.
Бул менен эмне кылсак болот экен? Өзүңүздөр дароо байкап көрсөңүздөр болот. Так. Ctrl А. Бул выделить все. Все. Бул кандай? Мисалы мен бул жактан караңыз. Ctrl-ды басып. Так. Ctrl-ды басып. Бул жактан кийинкисине өтүп кетти окшойт. Так. Ctrl-ды басып, кой бербестен Аны баса турган болсом, анда бардыгы тең выделять этилет. Бул кандай? Ctrl-A деген турган болсом, бардыгы тең выделять этилет. Эми бунун эмне кереги бар? Кээ бир учурларда документ өтө эле чоң болот, бардыгын тең бирдей өзгөртүш керек болот. Мисалы, бардыгын тең стилдерин, мисалы Times New Roman кылыш керек, бардыгын тең 14-чү размерге келтириш үчүн төмөнкүдө кылып функцияларды аткарып койсок болот экен. Демек, оңой жолу ушундай экен. Эми документти кантип сакташ керек деген көрсөтүп берейин. Ал үчүн биз файлды басабыз, сохранить как деп турат. Эң оңой жолу рабочий столго сохранить эткен жакшы. Рабочий столду басабыз. Бул жактан да каптал чендеринде да чыгып калат рабочий стол. Эгер таппасаңыздар, өйдө ылдый жылдырсаңыздар болот. Рабочий столду басабыз. Имя файла деп турат. Мейли экинчи сабак атын жазып коебуз болгонунда. Имя файла экинчи сабак деп жазып койдум дагы. Анан сохранить баскычын басып койдум. Эми рабочий стол каяк? Рабочий стол деп биз экранды башында телефонду, то есть компьютерду жандырганда пайда болгон экранды рабочий стол деп айтабыз. Эми биздин сабагыбыз мынакей экинчи сабак деген азыркы сактаган документибиз бул жакка түшүп калыптыр. Эгерде биз кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргиздик, мисалы дагы кошумча бир нерселерди жаздык деп коелу мындай. Эми кайра биз сохранить какты басып отурбайбыз. Болгону бул жакта турат сохранить кнопкасы, ошону басып коебуз. Же болбосо бул жактан сохранить деген өзүнүн баскычы бар, аны деле басып койсоңуз болот. Айырмасы жок. Ушундай кылып сактап алсак болот экен. Эми эгерде азыр мен бул документти жаба турган болсом, жапканда бул кнопканы басам, жаба турган болсом, толугу бойдон азыр өзгөртүүлөр сакталып калды. Ичине ачып карай турган болсом, мынакей ылдый жанына муну өзгөрттүм эле, ал жазып ойдон калды. Мейли муну азыр өчүрөйүн. Өчүрдүм. Кайра сохранитти бастым. Азыр ушул бойдон сакталып калыш керек. Өчүрөйүн, кайра кирели. Экинчи сабакка кирели. Кирдик. Демек, өзгөргөн нерселерибиз буякта өчүрүп салдым эле, ал өчүп бойдон калды. Дайыма өзгөртүүдөн кийин жөн гана сохранитти басып коебуз. Бир жолу эле сохранить какты кылабыз, андан кийинкисинде дайыма сохранитти басабыз. Андан сырткары бул жакта X демек жабуу деген сөз экен, закрыть деп чыгып атат, байкасаңыздар. Бул жакта бассак, свернуть в окно деп турат. Муну басканда экран кичирейет. Кайра бассак чоңоюп калат. Андан кийин бул свернуть деп турат. Башкача айтканда, толугу бойдон эмес, бул жака жаап алып коет. Word бул жакта турат. Мисалы башка программа менен иштеңиз келип атат. Болгону муну жаппаш керек болуп атат. Мун менен да чогуу параллельно иштеш үчүн свернуть деле басып коебуз. Муну бассаңыздар кайра эле кирип кетет. Басып. Так, кайра эле свернутту басып койсок, толугу бойдон жабылбайт экен. Ушул бойдон бүгүнкүгө тиешелүү сабактар бүттү. Кийинкисинде болсо биз ставкага тиешелүү жана андан кийинки бөлүмдөргө тиешелүү бардык функцияларды карамакчыбыз. Бүгүнкү болсо бүттү. Эгерде компьютерди тез убакыттын ичинде өздөштүрөм десеңиздер, анда жекече же онлайн курска катталсаңыздар болот. Ал үчүн WhatsApp номерге кайрылыңыздар. Менин WhatsApp номерим 072 300 339. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроону жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.